Şekerдин urpaktarının biri Aytmat Kimbildiyev. Биздин фамилиябыз чоң атабыз Айтматтан башталат. Элдин айтымында Айтмат бычканды, тиккенди билген, зер буюмдарын жасай алган, ээр чапкан, комуз, сөйкө жасаган, өтүк маасыларды тиккен уста киши болгон. Айтмат Кимбилдиев айылда биринчи болуп Zinger markasındагы тигүү машине сатып алып, кийим тиккен. Ушундан улам аны машинечи Айтмат дешкен. Келиндер тергеп аны машинечи Аке деп аташчу экен. Элдин айтымында анын мурду да кон койгон чоң болгондуктан келиндер аны чоң мурун Аке деп да тергешкен. Аке деген сөздү түшүндүрө кетейин. Таласта кыз келиндер өзүнөн улуу эркектерге ал өзүнөн тууганы болобу, күйөөсүнөн тууганы болобу, баарына Аке деп кайрылышат. Бирок келиндер тигилже бул кайнагасы же кайнеси жөнүндө сөз болгондо, алардын атын айта албай, мүнөздүү бир өзгөчөлүгүнө ылайык тергеп айтышат. Мисалы, Догдур Аке, Бригадир Аке, Чоң баш Аке, кайнелерим болсо Жана бала, Кичине бала, же аларга да ат коюп алышат. Аны жеңеси картайып калганга чейин ошол өзү койгон атынан айта берет. Бир кызык окуя эске түшөт. Менин кара кыз апамдын кайнысы бар эле. Жездемдин аталаш иниси. Ал жашынан эле апарык, бети башын бырыш баскан киши болчу. Кара кыз апам аны тергеп, ага Тырыш деп ат коюп алган. Экөө тамашалаша берчү. Иши кылып кайнысынын өзүнө деле Тырыш деп кайрылчу. Кайнысы да буга көп деле ыза болчу эмес. Ал деле жеңесине жооп кайтарып тамаша ыргытып койчу. Биздин үйдө баары ал жөнүндө сөз болгондо аны Тырыш деп аташчу. Мен ойлочумун, анын өз аты Тырыш экен деп. Бир жолу орозо аяктап арапа күнү кара кыз апам боорсок, гүл чотай жасап, "Ой, Оросо!" Ал мени ушинтип атачу. "Ой, Оросо, Тырыштыкына барып, аны үй бүлөсү менен чакырып кел биздикине. Чай ичишсин." Алар алыс эмес, кошуна турушчу. Коросуна кирсем эч ким көрүнбөйт, үйүнө баш бактым. Жан адам жок. Андан ары конок үйгө кирсем, Тырыш төрдө кабат-кабат салынган төшөктүн үстүндө эс алып жатыптыр. "Тырыш ата, сиздерди кара кыз апамдар чайга чакырып жатышат." "Эмне?" деп чочуп кеткен ал тиртиңдеп орунан секирип тура калды. Бирок мени карабачусун эптеп басты. "Макул, айланайын, рахмат" дегенге араң жарады. Кийин агасынын үйүнө келип өкүрүп бакырып чатак салды. "Кара кыз жеңе, мени өз атымдан эле айтыңызчы, суранам. Мага мындай сый көрсөтүүнүн түк кереги жок. Мына балдар да мени Тырыш деп калышыптыр." Муну айткан ал менин барып ага кантип кайрылганымды айтып берди. Отургандардын баары кыраан каткы күлүп эле жатып калышты. Кара кыз апам болсо дагы эле кайнысын тамашалай берди. "Болду, айлаң жок. Эми сен бул атыңдан өлөр өлгөнчө кутулбайсың." Төрөкул Айтматовдун архивинен жакында өз колу менен жазган "Кыска өмүр баяным" деген документ табылды. Анда мурда белгисиз болгон жаңы факты айтылат. Менин атамдын атасы Кимбилди, тагыраак айтканда менин чоң атам абдан бай болгон дешет. Бирок анын эки уулу, Биримкул менен Айтмат, атасы эртерээк өтүп кеткенине байланыштуу ал байлыкты сактай албай калышыптыр. "Мен кедей дыйкандын үй бүлөсүнөн чыккам" деп жазат Төрөкул. Ал кезде кызматка бай үй бүлөдөн чыккандарды алчу эмес. Сыягы Кимбилди өзүнүн байлыгын балдарын медреседен окутуп, жакшы тарбия бергенге арнап, алардын келечегин ойлогон адам болсо керек. Ошон үчүн Айтмат агасы Биримкул экөө шекер уруусунда өздөрүнүн сабаттуулугу, жашоого карата бүйрөлүгү, үлгүлүү тиричилиги менен айырмаланып турушчу. Эл ичинде кадырлуу, таасирдүү болушкандыктан аларды талас өрөөнүнүн жогорку чөйрөдөгү коомчулугу бүт таанычу. Алар өз ара аябай ынтымактуу болушат. Чарбаны да чогуу жүргүзүшкөн, бирге көчүшкөн, бири-бирине жардам беришкен. Кээде талаш маселе чыгып калганда чечүүчү сөздү ар дайым албетте уулуусу айтчу. Шекерликтер жайында алыскы Байдамтал, Сандык, Ойгайын жайлоолоруна көчүшкөн. Көчүп баратып жолдон балдарынын буту колун жазып, төөсүн, атын тойгузуп алыш үчүн токтоп эс алышкан.
Ошондой учурда аялдар куржундан гүл азыгын чыгарып, уландар самоорун кайнатып, дасторкон жая салышчу. Чай кайнаганча Биримкул менен Айтмат комузун колго алышып, чертип, балдарга арнап тамаша ырларын ырдашып, кээде бет маңдай эки дөбөчөгө олтуруп алып, бири-бири менен айтыш ырларын аткарышчу. Ушунусу менен алар тууган арасындагы ынтымакты жаратып, көңүлдөрүн көтөргөн. Кытай уруусунун өкүлдөрү географиялык жактан өнөр жай, өндүрүштүк жайлардан, турмуш тиричилик тейлөө объектилеринен, соода сатык жүргүзгөн базарлардан алыс жайгашкан эле. Буудайын тартырыш үчүн эле Олый атанын ак тегирменине келип кетишчү. Ал мезгил үчүн бул өтө алыс, убакытты көп алган жана кымбат эле. Ошондуктан айылдаштарына ыңгайлуу болсун үчүн Айтмат өз айылына суу тегирмен курууну чечет. Бул өзүнө да башкаларга да пайда алып келмек. Бул тууралуу менин улуу агам Чыңгыз Айтматов мынтип жазат. Чоң атам агасы Биримкул экөө колундагы бардык байлыгын ортого коюп, тегирмен курууга жумшашат. Жай бою эки үй бүлө баш көтөрбөй Күркүрөөдөн тегирменге суу келчү арыкты казып чыгышат. Азыр андан болор болбос из калган. Дубалын көтөрүшөт, үстүн жабышат. 1 жылдан соң тегирмен ишке кирет. Тегирмен чын эле айылдыктарга чоң пайда жана ыңгайлуулукту алып келген. Бу тегирменге кошуна Казакстандан да дыйкандар келип ун тартып кетишчү. Баары ыраазы болушкан. Анткени Айтматтын тегирмени тарткан ундун сапаты ак тегирменден эч кандай кем калышпаган, алыска баруунун кереги жок. Анан калса Айтмат тартып берген үчүн акыны да ченеп алчу. Ушинтип иштеп жатканда бир күнү конкуренттердин ичкүйдүүлүгү же чын эле кырсык болдубу айтор өрт чыгып, тегирмен күйүп кетет. Өрттөн кийин болгону тегирмендин ташы гана калган. Биздин Шекер айылынын четинде жакынга дейер эле Күркүрөө дайрасынын куймасында жерге матырылган абалда эски тегирмен таш жатканын көргөнбүз. Ал таш азыр Шекер айылынын музейинен орун алган. 1913 жылы бар болгон мүлкүнөн айрылган Айтмат 10 жаштагы уулу Төрөкулду жетелеп, Маймак станциясына жакын жердеги темир жол туннелинин курулушуна жөнөйт. Биринчи күндөн баштап эле бул жерде Төрөкул өзүнүн эмгекчилдигин, кызыктарлыгын, жигерин көрсөтө баштайт. Ал орусча сүйлөөнү тез эле өздөштүрөт. Аны темир жол курулуш администрациясынын инженерлери жана мастерлери бат эле байкап калышат да, Төрөкулду Олый атадагы орус тузем мектебине бергин деп Айтматка жолдомо беришет. Бул 1915 жыл эле. Орус тузем мектеби жөнүндө түшүндүрмө. 19-кылымдын 80-жылдарында Орусиянын колонияларында, анын ичинде Орто Азияда жана Түштүк Казакстанда орус тузем мектептери ачыла баштайт. Ошол мезгилде бул мектептер прогрессивдүү мааниге ээ болгон. Анда жергиликтүү балдар сабатсыздыгын жоюшкан, орус тилин үйрөнүшкөн. 1914 жылда Кыргызстандын аймагында 15 орус тузем мектептери иштеп турган. Ушундай мектептердин бири Олуя атада ачылган эле. Түшүндүрмөнүн аягы. Темир жол администрациянын сунушуна Айтмат көпкө ойлонду. Болгону 12 жаштагы уулун кантип жалгыз таштап кете алат? Сагынат. Анын үстүнө кийинки 2 жылда дайыма жанын алып жүргөн уулусуз өзүн элестете албайт. Энеси эмне дейт? Баш тартайын десе, азыр орус тилин билбеген сабатсыздарга жашоо кыйын болуп калды. Келечегине керек. Ушинтип ойлонгон ата мектепти барып өз көзү менен көрөйүн. Жакса окуйт, жакпаса көрө жатарбыз деген ойдо. Администрация берген документтерди көтөрүп алып, Олуй атадагы мектепке барып, түз эле директорго кирет. Айтмат аке, келиңиз, кош келипсиз деген мектеп директору аны өтө жылуу тосуп алат. Бул Айтматтын жакшы таанышы Абжалбек Чолпонкулов эле. Ал Бишкектеги номер 6 мектеп гимназиясынын директору Светлана Амановна Арыстановнанын таятасы. Абжалбек Чолпонкулов 1876 жылы Талас облусунун Каракол айылында туулган. Атасынын Василий деген орус досу Абжалбектин жөндөмүн байкап орус мектепке окууга бер деп кеңеш берет. 1888 жылы бала Дмитриевка айылындагы азыркы Талас шаары орус мектебине кирет. 1 жылдан кийин аны жакшы окугандыгы үчүн Олуй ата шаарындагы мектепке которушат. Ал мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин Ташкенттеги педагогикалык семинарияга кирип окуп, аны 1901 жылы аяктайт.
Алгачкы жылдары Абжалбек Борбор Азиядагы бир канча Кокондо, Маргаланда, Ташкенде, Олуй Атада, Меркеде, Кара Буурада, Чалды Баарда, Таласта мына ошол орус түзем мектептеринде иштеген. 1915-жылы Чолпонкулов Олуй Ата орус түзем мектебинин директору болуп дайындалат. Революциядан кийин ал советтик мектептерде иштейт. Орус тили жана адабияты боюнча кыргыз мектептеринде сабак өтөт. Ал өмүрүн бүтүндөй педагогикалык ишке арнайт. 1942-жылы алгачкылардан болуп, Кыргыз ССРнин эл мугалими деген наамга татыктуу болот. 1946-жылы СССР Жогорку Советине депутаттыкка талапкерликке көрсөтүлөт. Бирок капыстан тез арада каза болуп калат. Абжалбек Чолпонкуловду талас өрөндө биринчи агартуучу катары гана эмес, өз мезгилинин өтө сабаттуу, курч, белгилүү инсаны катарында билишкен. Айтмат менен бий болуштарды шайлоого байланыштуу өткөрүлгөн курултайларда мурда көрүшүп жүргөн эле. Айтмат мындай курултайларга өз урусунун атынан жөнөтүлүп турган. Абжалбек өзүнүн калыстыгы, ой жүгүртүүсү, акылы менен ага аябай жакчу. Кандайдыр бир курч, чиеленишкен маселелерди талкуулаганда, экөөнүн ою дайыма бир жерден чыкчу. Бири-бири менен жаш курагында 15-16 жылга айырма болгонуна карабастан дос болуп алышкан болчу. Айтмат өзүнүн ичинде ойлонуп келаткан түпөйлүн ага болгондой жашырбай айтат. Айтматты көңүл коюп уккан Абжалбек ууртунан жылмая: «Айтмат аке, мен сизди түшүнүп турам. Бирок менде да сизге айтчу сунушум бар. Бизге азыр эмгек сабагынын мугалими керек. Сиз болсо сабаттуусуз, араб тамгасында жазганды билесиз, колуңуздан баары келген уста кишисиз. Үй бүлөңүздү бул жака көчүрүп келиңиз. Төрөкул бул жерде окуйт, ата-энеси кашында болот. Биримкул агаңыз мал келди, чарбаңызды карай турат да. Кудай быйыл түшүмүн берсе, абалыңызды оңоп аласыз». Бул сунушту Айтмат кабыл алат да Олуй Атанын четинде өзбектерден батыр жалдап, Шекерден үй бүлөсүн көчүрүп келет. Шекерге 3 жылдан кийин 1918-жылы гана кайра көчүп кетет. Ошентип айлана чөрөнүн өнүгүү багытына көз чаптырып, келечекте уулунун тиричилиги ийгиликтүү болуш үчүн ага сөзсүз билим керек экенин түшүнгөн Айтмат колунан келген аракетин жасайт. Айымкан чоң эне. Айтмат чоң атабыздын байбичеси Айымкан чоң энебиз да Кытай урусунан болгон. Бирок анын Кыйра деген бутагынан. Азыркы Санжыранын билермандарынын айтуусунда Айымкан Саталынын кызы. Саталы Бабалактын уулу, Бабалак Токтоназардын. Ал болсо Назаралынын Тоголокбаш деген атка конгон тукумдарынын бири. Тоголокбаш Кыйранын уулу. Андан ары Кыйра, Байтике, Түлкү, Кытай болуп кетет. Кыйра бутагынын белгилүү инсандарынын бири Назаралынын агасы Чоокенин аялы Болдуке болгон. Күйөөсү жаш кезинде эле каза болуп калат. Ошондо Болдуке салтка баш ийип, уруудагы аттуу-аштуу адамга турмушка чыкпай коет. Атактуу эркек болсо да экинчи, үчүнчү аял болгусу келбейт. Ал Чоокенин иниси жөнөкөй койчу Кочкорго турмушка чыгат. Кыргыздар айткандай, жакшы аял жаман эрди жакшы кылат, жакшы эрди хан кылат. Болдуке Кочкор койчуну бий кылат. Ушул Болдуке кайнисине Тоголокбаш деп ат коет. Ал ушунчалык таамай коюлгандыктан Назаралынын өз аты өчүп Тоголокбаш аталып кетет. Кийин анын укум-тукумдары да Тоголокбаштан тарагандар болуп калышат. Ошентип чоң энебиз Айымкан Кытайдын Кыйра бутагынын Тоголокбаш урусунан болот. Анын жакын туугандары Шекерден алыс эмес, Арчагул деген айылда турушат. Саталынын 3 уул 5 кызы болгон. Кыздарынын бирин Айымканды агасы Сатанга берген. Анткени анын кызы жок эле. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов өзүнүн эскерүүлөрүндө чоң энеси тууралуу Айымкан Сатан кызы деп жазган. Элдин айтымында Айымкан келишимдүү, мыкты кыз болуп бой жетет. Анын колун сурагандар көп болот. Бирок ал өзү Айтматты тандайт. Бир жолу мени кара кыз апам кайсы бир туугандарына ээрчитип барды. Анда мен 6 же 7 жашта болсом керек. Алардын үйүндө аксакал киши көз жумган экен. Эжем мени сыртта туруптур деди да өзү боз үйгө кирип тетир карап кошок айткан аялдардын катарына отуруп кошуп кирди. Бейтаныш жерде сыртта жалгыз калгым келбей,
Боз үйгө кирип эжемдин колтугуна отура кеттим. Кара кыз апам өлгөн адамдын жакшы экендигин, анын артында көп бала чакасы, малы калгандыгын, эми аны балдары, байбижеси дайыма эстеп сагынып, бирок эч качан таба албай тургандыктарын айтып жатты. Кара кыз апам бул кишини аяп, жоктоп ыйлап жатканын угуп, мен да токтон албай ыйлап жибердим. Менин ыйлаганымды кара кыз апам угар замат ыйын токтотуп, мени сооротуп кирди. Оросо, сага эмне болду? Эмнеге ыйладың? Өлгөн кишини аяп жатам деп мен буркурадым. Ой, ал киши көрөрүн көрүп, жашарын жашап, өтө картайып, каза тапкан карыган киши. Ыйлаба. Ушинтип ал мени эркелете кучактап, көз жашымды арчып, сооротту да, кошо кайтып жаткандарга сабыр кылгыла, ыйыңарды токтоткула. Оросо коркуп жатат дегенде баары кошогун токтотуп мага жүз бурушкан. Бул Төрөкул агаңдын кызыбы? Атасын аябай окшоштура. Анан баары отуруп алып, кийинки батачы келгенге чейин кара кыздын ата-энеси кандай адамдар болгонун биринен сала, бири эскерип сүйлөп жатышты. Ошондо мен Айтмат менен Айымкан бири-бирине татыктуу, өтө ынтымакта жашаган, бирин-бири кадырлап сыйлаган адамдар болгонун, алар жакшынакай балдарды тарбиялап өстүргөнүн уккамын. Кээде Гүлайым апа менен отуруп алып өткөндөрдү эскерип калчубуз. Мен анын эс тутумуна таң калчумун. Ал, мисалы 9 жаш курагында, кимдир бирөөгө кантип кошок кошконун, кимдир бирөөнүн кайсы учурда эмне деп тамай сүйлөгөнүн керек учурда эстей калчу. Жөн эстечү эмес, күлкүлүү, куйкум тамаша сөздөр менен. Биз кара кыз апам тууралуу да аны менен көп эскерип, ал киши бул дүйнөдөн эрте эле 59дан 60ка караганда өтүп кетти. Ошентип биз кара кыз апам тууралуу да аны менен көп эскерип сүйлөшөт элек. Кара кыз апам биз үчүн, Гүлайым апам үчүн, деги эле баарыбыз үчүн убагында чоң таяныч болгон. Кара кыз апамды эстегенде ал энесин, эжеси Айымкүлдү да эстей берчү. Гүлайым апамдын сөзүнө таянсак, бардык көрөнгөнүн башаты энеси Айымкан болгон. О, сен билбейсиң. Апам Айымкандын жана эжем Айымкүлдүн аты менен биздин үй бүлө кандай гана атактанка жетишкенин. Алар өңү да, акылы да төп келишкен нургачылар эле. Кыялдагы аял затында болчу асыл сапаттардын баары аларда бар эле. Үй бүлө кутун кармаган, уруунун атын алыска тараткан бул эки аял менен тууган уруктун баары сыймыктанчу, мактанчу. Баарынан апамды айтышар эле. Кандай жакшы уул кыздарды тарбиялады дешип. Кызды төрөсө да, уулду төрөсө да Айымкан төрөсүн дешчү эле айылдыктар. Чыңгыз төрөлгөндө чоң энеси салт боюнча Төрөкул менен Нагыйма баланы ага беришет деп үмүттөнгөн. Бирок андай болгон эмес. Кийин Илгиз төрөлдү. Ошондо эми эки уулунун бирин беришет го деп туугандарына айткан экен. Апа, капа болбо. Балдарды өзүбүз тарбиялайбыз. Сага жайында алып келип турабыз. Азыр балдарды башкача тарбиялаш керек. Мектептен окуганга даярдаш керек. Заман бөлөк, дечү экен уулу. Илгиз төрөлгөндө Нагыйма эки уулун алып таласка, сандык жайлоосуна эс алганы барган экен. Ошондо Нагыйма менен бараткан жакын тууганынын аялына, азыр Көксай айылында жашаган Шайназар деген инимдин чоң энеси, Айымкан катуу дайындаган дейт. Балдарды жакшылап карагын, Нагыйма балдарды жаңыча тарбиялайт, сааты менен эмизет, тамагында саатына карап берет. Илгизге убагында боткосун бышырып берип тур. Саатына дегени кандай? Биз бала ыйлаганда эле эмизебиз да. Ой, сен артта калган келинсиң. Менин келиним сабаттуу, заманына бап келип, балдарында жаңыча тарбиялайт деп, абысымдарынын астында уул келиндин балдарын бербей койгондугун акташ үчүн баса айтат. Макул жеңе, кабатыр болбоңуз. Мен Нагыйма менен тил табыша алам. Балдарыңызды жакшылап караймын деп күлө убада берген экен. Бирок алар сандыкта болгону бир гана жума болушат. Анан Төрөкул Нагыйманы балдары менен эмне үчүндүр тезинен чакыртып алат. Чыңгыз чоңое түшкөндө жайкысын чоң энесине жиберип турушкан. Чыңгыз акемдин эскерүүсүнө караганда, ал мезгил анын өмүрүндө бактылуу учурлардын бири болгон. Шаар кийими менен айылга келген Чыңгызга чоң энеси атайы айылдын балдары кийчү ылайык кийим кечени Айымкүлгө заказ берип тиктирчү. Эсимде, бала кезде Чыңгыздын ушундай кийим менен түшкөн сүрөттөрү бар эле. Чыңгыз суусар тебетейчен күмүш кемер байланган чапаны менен түшкөн эле.
Дагы бир сүрөтүндө ал жазгы кыргыз кийими менен эле. Ал сүрөттөрдү Чыңгыз акеме Лениндик сыйлык бергенде тележурналисттер сурап алып кеткен бойдон кайра беришкен жок. Жоголуп кетти. Чоң энеси Чыңгызды жайлоого алып барып, ага кандай камкордук көргөнү, тарбиялаганы тууралуу ал өзүнүн «Балалыгым» деген китебинде толук жазган. Бир күнү Айымкан чоң энеге телеграмма келет. Нагима эгиз төрөдө. Бир кыз, бир эркек деген. Ошондо Айымкан: «Төрөкулдун бул эмне кылганы? Мындайды жарыя кылып айтчу эле. Көз тиет» деп бир чети сүйүнүп, экинчи чети чочуп дароо телеграмманы жүктүн астына ката калган экен. Ана мындай чоң сүйүнүштү угуп, үйүндө отура албаган эне боорсогун, талканын, сары майын, балын камдап алып, неберелерин көргөнү Фрунзеге келет. Бул тууралуу апамдын мынтип айтканы бар эле. Эркек бала бир топ чыйраак, тыңыраак болуп төрөлдү. Кыз болсо экинчи болуп, кыйынчылык менен төрөлдү. Ушундан бы кыз бир топ тежемел болуп калды. Көңүлдүн баарын ага бөлчүбүз. Биз аларга Рева жана Люция деп ысым бердик. Кайненем Чыңгызды же Илгизди бербедиңер деп тарынып жүрчү эле. Биз ага бул уулубузду беребиз десек аябай сүйүнгөн. Бирок Рева аты мага жакпайт. Мен аны Эркинбек деп атаймын. Төрөкулдун жакын досу Эркинбек Эсенамановдун урматына дейт. Бул деле революциялык ат. Эгер силер билгиңер келсе деп ал баланын атын чын эле өзгөртүп алды. Биз буга макул болдук. Апабыз небересин айылына алып келип, ага жан дилин берип бага баштады. Бала чоң апасынын көзүнө ушунчалык чырайлуу болуп көрүнгөндүктөн бирөөлөр үйгө келсе аны көз тийбесин деп дубалга каратып жаткызып койчу экен. Эсенаманов Эркинбек Маймак айылынын атактуу Иманбек болуштун үй бүлөсүнөн чыккан. Мына ошол Эсенаманов Эркинбек Төрөкулдун жакын досу. Экөө бир мезгилде Олуй атадагы орус түзем мектебинен билим алышкан. Андан кийин Москвадан окушкан. Бир мезгилде эки татар курбу кызга үйлөнүшкөн. Тойлорунда бири-бирине күйөө жолдош болуп жандап турушкан. Эсенаманов 1931-33 жылдары Москвадагы Кызыл профессурада агрардык институтта окуган. Замандаштардын айтуусунда ал аябай билимдүү, таланттуу, юмор менен тамашалап сүйлөгөн чечен адам болгон. Зияш Бектенов өзүнүн эскерүүлөрүндө Калинин төрагалык кылган СССР Жогорку Советинин сессияларында Кыргызстандын делегаттарынан чыгып сүйлөгөндөрүн кыргыз тилинен орус тилине Эсенаманов которуп турган деп жазат. Кайсы бир чоң жыйналышта Москвада Эсенамановдун сүйлөгөн сөзүн уккан Сталин Кыргызстандын булбулу деп атаганын апам Нагима Айтматова айтып берген эле. Биздин атабызга окшоп ар кандай учурларда ар түрдүү мамлекеттик жана партиялык жогорку кызматтарда иштеген, Кыргызстанга белгилүү адам болгон. Анын акыркы иштеген кызматы орду Кыргыз СССРнын айыл чарба министри болгон. Башкаларда эле репрессия аны да кыйгап өткөн эмес. Бала 6 айлык болуп калган учурда Эсенаманов Таласка командировкага келип калат да, Аяш апасы Айымканга учураша кетейин деп шекерге кирет. Ысымдашым Эркинбекти көрүп, шаардагы ата-энесине баланын кантип чоңоюп жатканын айта барайын деп келдим. Апа, дейт ал баланы колуна алып. Кичинекей Эркинбекти бир аз ойнотуп, эркелетип, анан чоң энесинин колуна берет. Баланын эти ысып калыптыр го, буга дары бериш керек деп кеткен экен. Эсенаманов кеткенден кийин бала 6 сааттан кийин чарчап калат. Албетте апабыз биздин алдыбызда өзүн бир топ ыңгайсыз сезип, Эсенамановдун эле көзү тийди балага, дейт актанып. Эмне кылабыз? Ал баланын тагдыры ушундай экен, деген эле апам. Жакында 2000-жылы чоң энем жөнүндө дагы бир окуяны угуп калдым. Ош шаарына командировкага келип, Интурист мейманканасына жайгашкам. Келе албай жатсам эшикти бирөө каап калды. Колуна сонун гүлдесте көтөргөн бир аял келиптир. Мен бул аялды мурда бир да жолу көргөн эмесмин. Адашып келген го деп ойлодум. Бирок келген аял менин оюмду биле койгондой: "Эже, саламатсызбы? Мен сизге келдим. Көптөн бери жолуксан деп жүргөмүн. Менин атым Шайымкүл" деп шаша-буша сүйлөп жиберди. Бул аял көздөрү кыраакы, жүзү жайнаган жакшынакай адам экен. Баарынан да бирдемени ирети менен сонун кылып айтып берген өнөрү бар экен. Кечке дере иштеп, кечки учак менен учуп келгем, баарын унутуп чарчаганыма карабастан ага кулак төшөдүм. Мен өзүмдүн энемдин өтүнүчүн аткарышым керек деп баштады ал. Апам азыр жок. 4 жыл мурда көз өтүп кетти.
Bul anын menden surangан akırkı ötünüş ele. Gözünün tirüsünde uşunun barın özü aytqısı kelgen ele. Emne kılabız, buyurup aptır. Menin apam Toktobübü jana tayenem Marjan. Çoң tayatam Tayteli sizlerden çoң atаңар Айтматтын жақын туғаны болот. Tayenem Marjanды Kuşçu urusundan Adilbek degендин уулдарынын бирине беришет. Adilbek bolsa kayсы bir sebepler menen жаш кезинен эле таластан кетип, Казакстандагы Олуй Ата шаарынын жака белинде туруп калат. Ал жактан казак кызына үйлөнүп, андан Сопубек, Момбек, Барпыбек, Мураталы, Канаталы, Дөөлөталы аттуу 6 балалы болот. Сопубек азыркыча айтканда базарком болуп иштейт. Олуй Атанын базары Улуу Жүбек жолунан тарта Борбордук Азиядагы эң маанилүү соода түйүнү катары даңкы чыккан. Ошондуктан Сопубектин кызматы ошол учурда өтө жогору болгон. Барпыбек мусулман мектебинде мугалим болуп иштеген. Ал менин таенем Маржанга үйлөнгөн. Адылбектин балдарынын баары тең акылдуу, эстүү, ынтымактуу, бири-бирине карамдуу, бирөөгө жемин жегизбеген тың болушкан. Элде аларды Адылбектин 6 бөрүсү дешкен. Маржан Барпыбекке турмушка чыгып, тектирмеште элде аны Бак-Мазар деп да айтышкан. Ошол жакта турушкан. Ал шаардын сырт тарабында темир жолдон алыс эмес эле Сайыз учурунда ал жерге чоң оорукана курулган. Алар өзбектердин үйүндө Батирде жашаган. Айтмат орус түзем мектебинде мугалим болуп орношкондон кийин так ошол Маржан менен Барпыбек жашаган короодон Батир алып үй бүлөсүн көчүрүп келет. Жакын туугандарынын сүйүктүү жеңеси Айымкандын кошуна туруп калганына Маржан жетине албай кубанат. Аны баарын айтат. Ошол маалда Маржандын жан кейиткен кайгысы бар эле. Балдарын төрөсө эле чарчап калат. Ушинтип жүргөн Маржандын дагы боюна бүтөт. Жеңе, боюмда болгондо 9 ай бою талгактан кыйналам. Ушинтип кыйналып жүрүп төрөгөн балдарым чарчап калат. Мурунку 3 балам төрөлөрү менен чарчап калышкан. А кийингиси 9 ай болгончо жашады. Анан ал дагы чарчап калды. Ушунчалык сүйкүмдүү бала эле. Ата, апа деп айтып калган. Дүйнөдө менин баламдан таттуу бала болбосо керек. Күйөөм, анын туугандары биздин балдарыбыздын жоктугуна абдан нааразы болуп жатышат. Мына кайнымдын 3 уулу чоңоюп калды деп өксүйт. Эч нерсе эмес, кыз. Кудай кааласа аман эсен төрөп аласың. Мен сага жардам берем. Кыргыздар таяке пир дешет. Ошон үчүн таякелердин тилеги сөзсүз ишке ашат. Айтмат сенин балаңа таяке болот. Төрөлгөнүндө ага киндигин кестиребиз. Мындай салт биздин элде бар. Балаң аман эсен чоңоет. Мага ишен, дейт. Күндөрдүн биринде Айтмат агасынан кабар алганы шекерге кеткен маалда кечке жуук Барпыбек келип калат. Айымкан жеңе, үйгө жүрүңүз. Маржандын толгосу башталды окшойт. Үмүтүбүз бир гана сизде. Жардам бериңиз. Түн бою Айымкан Маржандын жанында күймөндү. Баланын ороочулголорун даярдады. Жаңы сатылып алынса да бир сыйра жууп чыкты. Толготуп жаткан келинди сөзү менен кайраттандырып төрөтүүгө даярдап жатты. Ошол эле учурда ичинен шекерге кеткен Айтматтын батыраак үлгүрүп келип калуусун тилеп жатты. Бир маалда качан үйгө келесиң деген Төрөкул келип калат. Ошондо Айымкан айла тапканда сүйүнүп кетет. Төкөй, сен деле Маржандын баласына таяке болосуң. Атаң кечигип калса, киндигин сен кесесиң. Жок, апа, мен корком деп бала көнбөйт. Коркпо, көрдүңбү? Кандай жигит болуп чоңоюп калдың. Анын үстүнө Маржан бул ырыңга өтө ишенип атпайбы? Баласы аман калсын да, деп жатып араң көндүрөт баласын. Бала төрөлөр менен Айымкан уулун чакыртат. Төрөкул, бала өлбөй калсын. Кесип кой, ырымы болсун. Ушинткен Айымкан 13-төгү уулун акырын андырат. Бала коркуп атса да апасынын сөзүн кыйбай киндикти кесет. Мына Азамат десе, эми бул кыз өмүрлүү болот. Атын Токтобүбү деп коелу. Кудай алып кеткенин токтотуп, кыз узак өмүр жашасын. Токтобүбү 1916-жылы төрөлгөн. Мындан бир нече убакыт өткөн соң кырсык болуп Ичкелтеден Адылбек баш болуп анын 6 бөрүсү биринен сада бири көз жумат. 40 ашын бергенден кийин жесирлерди балдары менен таласка алып келишет. Салт боюнча аларга Кушчу урусунун өкүлдөрү болгон туугандары үйлөнүшү керек. Маржан өлгөн күйөөсүнүн тууганына турмушка чыккан учурда Токтобүбү 1,5 жашта эле. Кыз акылдуу, сулуу болуп чоңое баштайт. Кайсы бир мүнөзү Айымканга да окшоп кетер эле. Муну байкаган Маржан бала киндигин эсин тартат деген сөз бекеринен эмес деп калчу.
Toktobübü çoňoýup jatdy. Marjan şekerge ata-enesine gelgen saýyn ar daýym kızyn erçitip Aýymkan jeňesine uçuraşyp getçi. Kızdy görgen Aýymkan "Karaçy, kanday gana çyraýly kız bolup baratat. Karap ele tura turgan, göz tibesin. Hudaý ömürün bersin" dep galçy. "Çoň rahmat. Uşul kızymdyň baryna şükür. Jarygym menin. Görse urgaçynyň jöndemi törep goýup elemes eken. Baldardy aman esen atrap baguda turbaýby. Hazırky güýömden boýuma bitpej jatat." Toktobübü sulu kız bolup boýga jetdi. Göz artkanlar, golun suraganlar göbeýdi. Bul 1931-nji je 1932-nji ýylдар bolsa gerek. Gündörüň birinde Marjan Toktobübü menen şekerge gelip, adatynça aýyldan Aýymkan jeňesine girişet. "Mına kızıňardy alyp geldim. Bataňardy bergile. Jakynda güýöge uzatabız. Sep kamdap jatam. Aýymgül toy giyimin tigip berse dep geldik. Talasda Aýymgülden artyk giyim tikken adam jok. Bar ele any ozundan düşürüşpeyt." "He, toğra aýtasyň. Hudaýaga oşondoy önür bergen okşaýt. Bala çagynda da bıçıp tikkendi, saýma saýgandy jakşy görçü. Albetde Toktobübü üçin Aýymgül sözsüz jakşylap tigip beret" diýdi jeňesi. Toktobübüniň tagdyry da oňoý bolgan jok. Birinçi güýösü soguşdan gaýtpay galat. Anan salt boýunça güýösüniň tugandarynyň biri aga üýlenet. Al Jogorky Geňeşden el öküldürjiniň birinçi spikeri Altay Börebaýewlerden jakyn tugany bolgan. Altaýdyň atasy Asylkan Börebaýew belgili talantly jurnalist, aýrykça jaşlardyň tagdyryna gaýdyger garabagan merimdүү kişili. "Menin adam boluşuma Asylkan Börebaýewdiň salymy çoň. Eger almaga materialdykda, moraldykda jardam berbegende menin tagdyrym kanday bolaryny elestete albaýym. Ylaýym jatkan jeri jaýly bolsun" degen Şaýymkül meni ertesi gonokka çakyrdy. Hudaý jalgap güýöm jakşy adam bolup çykdy. Baldarybız çoňoýdy, nebere gördük. Mına goro jaýybız. Talasda iki erkek bir tuganım bar. Apam maga tez-tez gelip turçu. Biz menen de jaşady. Birok o çoğum dep Talasdagy üýüň gana esepdeçi. Hazır al jerde geçüýinim jaşaýt. Ölür aldynda apam meni Talaska uldarma jetkirgile dedi. Güýö balasynyň üýünden söýgü çygyşyny kalabady. Özüm jetkirip geldim. Jol alys, jolda baratyp nelerdi gana süýleşpedik. Apam süýlegende kıynalyp jatdy. Birok baryny aýtyp galaýyn dedibi, köp süýledi. Şaýymkül, men apam Marjaky aýtyp ketken bir gerezi atkara albaý galdym. Almaga sen Aýymkan jeňem jana Törekul Taýeken bar üçin bul jaryk dünýede jaşap kalgansyň. Sen bunu unutbaşyň gerek dedi. Eger alardyň jan dilden maga bolgon tilegi, emgegi, araketi bolbosa, men taptakır perzentsiz kalmakmyn. Senin baryň men üçin kanday çoň döwlet, bakyt dep ulantdy. Andan ary apam maga özünün enesinin tapşyrmasyny aýta başlady. Tagdyr eken giyin men Aýtmatovlardyň üýbülösü menen gatşa albaý galdym. Sen alar menen tugandyk mamelet tüzem dep maga wada ber. Aýymkan jeňe özgöçe bir jan ele. Men taň galçymyn. Bir kişi dele adamdardagy jakşy geremet sapatlardyň bary gantip topdolup kalgan dep. Kayrymdy, güýümdi, merimi tögülgön, dili ak, jan dünýösü taza, owkatga büýrü. Meni uşunday kişi menen jolukturgan tagdyryma meň mertebe razymyn. Aýymkan jeňem menin turmuşumda köp jardamyn tegizdi. Taýanyş boldu. Birok tagdyrdyň tamaşasyny gara. Uşul üýbüle kıyınçylykka tuşukkan gezde jardamymdy berip az da bolsa moýnumdagy jükden kutula albadym. Bul uçurda men özümde oor turmuşka kabylyp kalgan elem. Eger senin mümkünçülüğün bolup kalsa menin etkerülerimdi bul üýbülege aýtyp ber. Menin süýüktүү jeňem Aýymkandyň arbagyna Guran okuy jürgün. Men apamdyn ekinçi ötünüşün atkardym. Oroza aýtda, kurman aýtda apam jana Aýymkan jeňeme ardaýym atap Guran okup jürdüm. Birok anyň birinçi ötünüşün uşul waka çeýin atkara albaý geldim ele. Oşonu azır saga tapşyryp oturam. Törekul Taýekendiň baldarynyň birine jolugup menin enemdin eskerülerini aýtyp berseň, alarga jagymdy bolor. Negizgisi alardyň ata teginin uşunday jönököy emes ekenin, elge, jurtga kadry singen, eli ozunda kalgan adamlar ekenin bilişse boldu. Çın kızday, ilgizdey uldar beker jerinden çykkan jok.
Аккан арыктан суу агат дейт. Өз колу менен жазган өмүр баянында атам Орус Түзем мектебинде окугандыгын, аны 1917-жылы аяктаганын жазат. Бул мектептин биринчи баскычы эле. Андан ары мектептин экинчи баскычын окуйт. Эми Айтмат уулу Төрөкул мектепке үйрөнүп, айланасындагыларга көнүшүп калгандыктан мурдагыдай биринчи жолу окууга бергендегидей кабатыр болбой, ойлонбой калды. Ушундан улам шекерге көңүлү тынч кетти. Бирок шекерге кайтып келген соң ал тез-тез ооруй баштайт. Акыбалынын оңолбой жатканын туйган ал Төрөкулду чакыртат. Бул 1920-жыл болчу. Төрөкул бирдиктүү эмгек мектебин бүтүрүп, реалдуу училищеге кирген мезгил эле. Төрөкул адегенде оорудан азып, арыктап калган атасын көргөндө коркуп кетти. Атасы экөө темир жолго иштейбиз деп жөнөгөн учурдагы анын келбети көз алдында тартылды. Анда ал күчтүү, кеңдалылуу, кайраты ашып ташкан учур эле. Атасы уулун ушул кайраттуу колу менен жетелеп, жаңы жашоого экөөлөп бет алышпады беле. Ошол маалда атасынын келечекке карата кандай гана асыл максаттары, ойлору бар эле. Балдарын эр жеткирип, алардын өз алдынча жашоого кадам койгонун, ийгиликтерин өз көзү менен көргөнгө, кубанганга кандай гана чоң үмүт артпады беле. Ошондо Төрөкул атасы ар дайым мурунку калыбында кала берет деп ойлоптур. Төрөкул өзүн атасыз элестете албайт болчу. Эми мынтип аны оор абалында көрүп олтурат. Төрөкул, сен уулдардын улуусусуң. 17ге келип калдың. Бой жеткениң ушул. Эжең айымкүл, карындашың кара кыз күйөөгө чыгып, өз-өзүнчө турмуш курса дагы сен аларга төркүнсүң. Сүйөнүч таянчысың. Ал эми карындашың Гүлайым 14кө келди. Иниң Рыскулбек болсо 10го эми чыгып жатат. Аларды бутуна тургузуш керек. Менин ичер суум түгөндө окшойт. Үй бүлөнү багып караганды сага тапшырам. Сага ишенем уулум. Эмне деп жатасың ата? Мен шаардан сага дары алып келем. Сен айыгасың деп Төрөкул чочуп кетет. Анан жергиликтүү дарыгер Айбаш молдого барып атасына жардам берүүсүн сурайт. Мен сенин атаңды сага чейин эле карап тургам. Дарылагамын. Бирок атаңдын оорусу өтүшүп кеткен. Азыр жардам бере албайбыз, деди молдо. Айтмат өлөр алдында Төрөкулга мындай дейт. Мени көмгөнгө туугандардын баарын чакыр. Тегирменди өрттөгөнгө жардам бергендерин да чакыр. Аларды Кудай соттосун. Сен болсо кечирип кой. Деги туугандардын эл ичинин ынтымактуу болгону жакшы го. Эл ичинде жамандык жакшылыкта туугандар жонун бириктирет деген бекер айтылбаса керек. Араздашып жүргөндөр мындайда элдешип калышы мүмкүн. Анан бул сөзүн төмөнкү ырсаптары менен бекемдейт. Өзөн тал өстүрсө керек болбойбу? Тууганыңдын жаманы өлгөндө керек болбойбу? Айтмат 1920-жылы дүйнөдөн кайтат. Ошентип Айымкан жаш эле кезинде 38-39 жаш кураганда жесир калат. Айымкан өзүнүн келишимдүү сырткы турпаты, акыл эстүүлүгү, иш билгилиги менен коомдук адыр-баркы жогору болгон аялдардын бири эле. Кыргыздын салты боюнча Айтматтын ашы берилгенден кийин анын жесирине шекер урусунун өкүлдөрү колун сурап келе башташат. Айрыкча Түлөберди би көп аракет кылат. Бир жагынан жол да анык эле, экинчи жагынан ал Айымкандай нарктуу, эл арасында таасирдүү аялга үйлөнсө, анын коомдогу абалы да бекемдейт эле деп ойлойт. Анын үстүнө Түлөбердинин 2 аялынан уул жок, 4 кыз бар эле. Ошондуктан Айымкан Төрөкулдай уул төрөп берет деп үмүттөнгөн. Төрөкул да ага уул болуп калат эле. Анан эң негизгиси ал Айымканды чындап жакшы көргөн дешет. Түлөберди Айбаш молдону Төрөкул менен сүйлөш деп үгүттөйт. Бир күнү Айбаш молдо Төрөкулду чакырып алып айтат. Сенин апаң жапчаш бойдон күйөөдөн калып отурат. Мусулманчылык боюнча улуу баласы апасынын күйөөгө чыгуусун сунуш кылуу керек. Болгондо да 3 жолу башка адамдардын көзүнчө айтуу керек. Алар да угушу зарыл. Эгер сен муну аткарбасаң, апаңдын алдында карыз болуп каласың. Кудайга күнөөкөр болосуң. Апам кимге күйөөгө чыгат? Дейт Төрөкул бушаймандана. Мисалы Түлөберди биге. Ал апаңа ылайык эмеспи? Күндөрдүн биринде эрте мененки чай учурунда Айымканга кошунасы кирип калат. Чай үстүндө Төрөкул апасына камданган сөзүн айтат.
"Apa, senin güyöge çıkışına biz karşı emespиz. Urukсат" deyt da uyalgandan kızarıp ketet. Ekinci günü dagı bir ыңгайлуу учурду табат da баягы сөзүң дагы кайталайт. Бул эки учурда тең Айымкан аны укмаксанга салат. Качан Төрөкул ушул сөзүн үчүнчү жолу кайталаганда кечинде жакшылап сүйлөшөбүз дейт. Кечинде мал келин жайлап тамак ичип балдарды жаткырган соң Айымкан уулуна болгон бар ызасын бүт чыгарат. "Мен сага тоскоол болуп жатамбы, уулум? Мени көп көрүп жатасыңбы? Андай болсо айт, кичине балдарды алып төркүнүмө кетейин. Тоодой болгон агаларым, инилерим бар. Алар мени эч убакта кор кылышпайт." "Бирок апа, салт боюнча, мусулманчылык боюнча" деп Төрөкул актана баштайт. "Сенин салт палтыңды сактабаймын. Кана айтчы, ким атаңа тең келет? Кайсы шекериң тең келет? Андай адам бул жарык дүйнөдө жок эми" деп катуу үшкүрүнгөн Айымкандын көзүнө жаш тегерене түшөт. Анан бул абалынан чыгайын деди тура калып, буюм тайымдарын топтоп түйө баштайт. Муну көрүп коркуп кеткен Төрөкул атын токуп Айбаш молдого чаап барат. "Молдоке, сиз мага эмнени үйрөттүңүз эле? Апам Арчагулга туугандарына кеткени жатат." "Сен мусулманчылык парзыңды аткарганыңды түшүндүрдүңбү ага?" "Ооба, бирок ал эч нерсени уккусу жок, ыйлап жатат. Мен апамды ыза кылып койдум. Биз ар дайым бири-бирибизди түшүнчү элек." "Түшүнүктүү, апаң Айтматты унута албайт. Аныкы да туура. Айтматтай апаңа тең келчү биздин урууда эркек жок. Булар бири-бирине бап келген жубайлар эле. Ынтымакта сүйүшүп жашашты. Бирок сен да азамат экенсиң. Шарият боюнча уулдук парзыңды аткардың." "Молдоке, мындан мага эмне пайда? Андан көрө апамды калтырууга жардам бериңиз." Төрөкул молдо менен үйгө келгенде Айымкан буюмдарын жыйнап, үйүн иретке келтиргенге үлгүргөн эле. "Саламатсызбы, жеңе? Мен баарына күнөөлүмүн. Уулуңуздун бул тууралуу ою да болгон эмес. Мен ага мусулмандык парзыңды апаңдын алдында аткаргын деп айткам." "Молдоке, Төрөкулду кошкондо али 3 балам бутуна тура элек. Мен аларды өстүрүп, үйлөп жайлашым керек. Мунун баары жөнөкөй иш эмес." Жеңе, ошон үчүн биз сени Түлөбердиге турмушка чыкса дейбиз. Ал өзүң билесиң, бай, колунда бар, бийлиги бар" дейт молдо. "Кеп байлыкта же бийликте эмес. Биз Айтмат экөөбүз бай эмес элек, бирок үй бүлөбүз ойдогудай болгон. Бири-бирибизди кадырлап, сыйлап жашадык. Эгер мен эрге тийсем, Айтматтын арбагы эмне дейт? Бул биринчиден. Экинчиден, Түлөбердинин 2 аялы бар. Мен эми ага 3-чү аял боломбу? Күндөш деген эмне экенин билесиңерби? Кайдан? Аны силер түшүнмөк белеңер. Эркектер эч качан андай акыбалда болуп көрбөгөн. Күндөштүн гүлү жоо деген сөз бекеринен айтылган эмес да. Алар ар дайым бири-бирин аңдып, жек көрүшөт, иштери күйөт. Бул азап да. Жок, балдарымды кемсинтким келбейт. Өзүм да кемсингим келбейт." Жакшы анда, мени кечирип коюңуз, жеңе. Төрөкулду да капа кылбаңыз. Уулуңуз сизди абдан жакшы көрөт. Өзүңүз билиңиз, күйөөгө чыккыңыз келбесе, ал өзүңүздүн эркиңиз" деген молдо Айымканды тынчтандырып коюп кетет. Төрөкул менен Айымкан болсо түн бою үй бүлөнүн мындан аркы келечек пландарын акылдашып түзүп чыгышты. Айымкүл апа. Айтмат чоң атамдын Айымкүл, Карагыз жана Гүл Айым деген 3 кызы болгон. Айтматтын улуу кызы Айымкүл атасын тартып, уз, чебер болуп чоңоет. Атасы иштеп жаткан учурда дайым анын жанында болуп, ага жардам берип, көп нерсени үйрөнөт. Кээде өзү бир нерселерди ойлоп чыгып, атасын да үйрөтөт. Бир жолу Айтмат чарба иштери менен бир жака кетип калган учурда, таласта эл ичинде кадыр барктуу бир киши бала чакасы менен буларга келип калат. Ал Айтматтын аялы Айымканга: "Кызымды күйөөгө узатып жаттым эле. Мына матанын түрүн алып келдим. Кызыма той кийимин, аялыма, кичүү кыздарыма, кудагыйларга сый кийимин тигүү керек" дейт. Айымкан эмне дерин билбей калат. Күйөөм жакында келбейт, андан көрө башка бирөөгө баргыла. Келген күндө да Айтмат мынча кийимди бычып тиккенге үлгүрбөй калат дейт. Бирок келгендер буга көнбөйт. Айтмат бул өрөөндөгү эң мыкты тикмечи. Биз андан башкага барбайбыз деп жалынып жалбарып жиберишет. Ошондо Айымкүл бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, келгендердин бой келбетин өлчөп, ченеп, жарашыгын сүйлөшүп, заказдарды кабыл алат.
Айтмат келгенде кызы атасына ал жокто кандай көп заказ түшкөнүн, анын канчасын бычып тиккенге үлгүргөнүн айтып берет. Сен кездемелерди бузуп койгон жоксуңбу? Ал уяттуу кишилер. Атаң келгенче тимеле койсоң болмок. Бузуп койсоң алардын бетин кантип карайбыз, деп Айымкан кызына безилдеп жиберет. Бирок Айтмат тигилген ар бир кийимди жакшылап карап чыгып сүйүнүп кетет. Азаматсың кызым, баары сонун ойдогудай тигилген. Бүгүндөн баштап бычуу тигүү иштеринин баарын сага өткөрөм. Машина сеники дейт. Кийинчерээк Айымкүл талас өрөөнүндөгү эң мыкты чебер тигүүчүгө, азыркы термин менен айтканда модельерге айланат. Ал аялдардын, эркектердин, балдардын кийимдерин бүт тикчү. Ал мезгилде азыркыдай тигилүү, даяр кийим табыш кыйын эле. Ошондуктан кийимдин баары тиктирип кийчү. Айымкүл кыргызча гана эмес, европача кийимдердин үлгүсүндө да тиге алчу. Төрөкул Москвада окуп, жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеген жылдары айылга ошол учурдагы эң моодалуу болгон комиссардын костюмун кийип келчү. Айымкүл кайсы кийим болбосун, бир көрүп алса эле болду, дал ошонун өзүндөй кылып тигип койчу. Төрөкулдун комиссар костюмун бир көргөн соң эртеси эле айылдагы бир туугандарына дагы так ошондой костюм тигип берген. Алымкулдун ошондой костюмчан түшкөн сүрөтү бар эле дешет. Гүлайым апамдын эскерүүсү боюнча Айымкүл шынга бойлуу, сымбаттуу, мүчө башы келишкен сулуунун сулуусу болгон. Ак жүздүү, дайыма жарашыктуу кийинген, созулуп баскан жана шашпай сүйлөгөн кыз экен. Анын жакын курбусу да керилип баскан сулуу кыз болуптур. Жеңелери аларды керил созул деп тергесчү экен. Айымкүл сулуулугу аз келгенсип иштүү да болгон соң ага үйлөнүп алууну самаган жигиттер көп болгон. Бирок ал 19 жашка чыккандан кийин гана өзү сүйгөн адамына күйөөгө чыккан. Ал бир кыз, эки уулду болгон. Уулкан, Байысбек, Күрүчбек деген. Байысбектин уулу Абдыжума Момбеков республикадагы белгилүү инсан, бизнесмен. Азыр Бишкекте жашайт. 1937 жыл Айымкүл үчүн өтө оор болду. Төрөкулду партиядан чыгарган жыйналыштан эле камакка алган экен. Ал жылуу кийимин да кийбептир, үшүп жатыптыр деп угат Айымкүл. Өзү тиккен тонду, тебетейди Грознойдун базарынан өтүк алып, талкан, май, эт, борсокторун камдап алып, Рыскулбекти ээрчитип Фрунзеге, азыркы Бишкекке келген экен. Бул 1938 жыл эле. Фрунзеден төрөкул менен жолуктурууну суранып кирбеген кабинети, кайрылбаган кишиси калбайт, бирок бир дагы киши жардам бербейт. Мүмкүн ал 8 ноябрдан кийин келген чыгар. Жүрөгү сезип инисин издеп бардыбы? Ким билет? Ошону менен төрөкулга жолуга албай, кечки поездге түшүп кайра Маймакты көздөй жөнөйт. Вагонго киргенде купедеги орунга жатып сураган экен. Рыскулбек, айланайын, үстүмө төкөйдүн тонун жаап койчу, чиригип жатам. Фрунзеден келген соң Рыскулбекти, Алымкулду камакка алышат. Ошол бойдон ооруган Айымкүл үстүнө түшкөн кайгыны көтөрө албай, айыгы албай, 1940 жылдын аягы же 1941 жылдын баш женинде бул жашоо менен кош айтышат. Алымкул атам 1941 жылдын майында түрмөдөн Досалы жездеме күйөө баласына жазган катында мындай дегени бар. 9 апрелде жазган катыңарды 5 май күнү алдым. Аны окуп кадимкиде өзүңөр менен сүйлөшкөндөй болуп, бир топ кубандым. Эми Досалы, сага айтарым, ал жердеги тирилиңерди билдирип кат жазып тур. Айымкүлдүн каза болгонун билип өтө капа болдум, кейидим. Анын өмүр жашын балдарына берсин деп, өзүмдү өзүм кайраттандырып турамын. Башка айла жок. Бул катка караганда Айымкүл апам 41 жылдын башында каза тапкан. Бирок шекерликтер ал кишиге канчалык тез кат жазып тургандыгы белгисиз. Мүмкүн жарым жылда бир жолу жазышкандыр. 1941 жылы Момбек жезде согушка кетип кайтпай калган. Бирок согушка кетеринде Момбек жезде үйлөнгөн экен. Демек, анда Айымкүл апамдын ашын берип анан үйлөнсө, анда ал 39 жылдын аягында же 40 жылдын башында каза болгон. Ошентип Айымкүл апанын жана Момбек жезденин 3 баласы тоголок жетим калышат. Айымкүл 40 жашка чыгып чыкпай о дүйнө сапар тартты. Бирок ушул күнгө чейин ал жөнүндө эл арасында акылдуу, өз ишинин устат эле деген эң жакшы пикирлер калды. Мен үчүн болсо ал атамды абдан жакшы көргөн,
ага жан дили менен берилген эжеси катары оюмда калды. Кара кыз апа жана досалы жезде. Кара кыз төрөлгөндө бети көзү капкара, кашы менен кирпиги да капкара болуп төгүлүп турган. Калы болгондуктан анын атын Анаркүл деп коюшкан. Бир топ убакыттан кийин үйгө Биримкул ата келип калат. Ал киргенде эле Айтматты 40 жылкылуу болушу менен астейдил куттуктайт. 40 жылкы деген да бекеринен эмес эле. Кыздар бой жетип күйөөгө берерде Куда тарап ага калың катары 40 жылкы беришин тилек кылган. Кызды ап келгиле көрөйүн дейт. 7 жашар Айымкүл наристени этияттап көтөрүп чоң атасына алып келет. Ал салт боюнча Айымкүлгө көрүндүк катары алаканда толтура теңге салып коет. Буга кошумча дагы күзүндө торпок берем дейт. Баланы колуна алган Биримкул аны эркелете карап: бул капкара кыз турбайбы? Мунун аты Кара кыз" дейт. Ошону менен кыздын Анаркүл аты унутулуп, Кара кыз аталып калган. Наристе оорубай сыркабай бакубат чоңойду. 1917 жыл эле. Айтматтын үй бүлөсү Шекерде турчу. Өзү болсо Олуй атада мектепте иштеп, Төрөкулду окутуп жүргөн. Кара кыз анда 13кө келип калган. Буудай өңдүү бетине капкара каштары, төгүлгөн кирпиктери, нур чачып турган, акылдуу көздөрү келишип, 16га бөлүп өргөн кундуздай узун чачтары бой жеткен сайын кыздын сулуулугун ого бетер арттырып, ал маалда кыздарды күйөөгө эрте беришкен. Кыздарды тебетей менен уруп көрүшкөн дешет. Эгер кыз кулап кетпесе, болду күйөөгө бере беришкен. Айтмат даргөйү кең, салт саналарды деле өзгөчө карманган киши болгон эмес. Улуу кызы Айымкүлдү 19 жашында күйөөгө берген. Анан калса Айымкүл күйөөнү өзү тандаган. Ал эми 13кө жаңы караган Кара кызды күйөөгө берүү тууралуу оюна да келген эмес. Ушул жыл оор болду. Жазында жут башталды. Көптөгөн үй бүлөлөр ачарчылыкка кабылды. Кимбилдиевтердин үй бүлөсү Айтмат бар үчүн гана кармалып турушту. Ал мугалимдик ишинен алган айлыгына Олуй атадан азык-түлүк алып Шекерге жеткирип турду. Кошуна Көксай айылында Миңбай аттуу бай жашаган эле. Ал ошол маалда 45-50-үйлөрдө болсо керек. Сакал муруттуу, толук болгон. Ал мезгилде 40 жаштагы эркектерди да ак сакал аташкан. Миңбайдын 2 аялы болгон, бирок перзенттүү болгон эмес. Кара кыз сулууну көргөндөн кийин Миңбайга бүлүк түшөт. Ал Айтматтын кызын булгурагында бербестигине көзү жетет. Дегеле Айтмат өзүнүн боорукерлиги, жоопкерчиликтүүлүгү жана адилеттүүлүгү менен уруу ичинде башкалардан айырмаланып турган. Ошондуктан анын бир тууганы Биримкул аркылуу акырын сүйлөшүү баштайт. Биримкул улуу болгон, ошондуктан Кимбилдиевтер үй бүлөсүндөгү акыркы чечүүчү сөздү ал сүйлөчү. Миңбай айылдагы аттуу-баштуу аксакалдарды Кара кыздын колун суроо үчүн Биримкулга жиберет. А дегенде Биримкул келгендердин максатын угуп ачуулана түшөт. Кара кызды сурап келгенден уялбайсыңарбы? Биринчиден ал өтө эле жаш, экинчиден ушундай өң десе өңү, акыл десе акылы бар кызды үчүнчү аялдыкка берүүгө кантип дит багасың? Бул жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Кепке келиңиз аксакал. Биз жөн жай киши үчүн келген жокпуз. Күйөө болчу адам бул өрөөндөгү эң бай, анан калса көп деле картайып кеткен жери жок. Буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө дейт. Кара кызды баары бир күйөөгө бересиңер да. Анан калса тууган уруктардын да абалын ойлош керек. Алардын кээ бири ачкалыктан өлүп да жатышпайбы? Биз силерге көп калың алып келебиз. Келген жуучулар Биримкулдун айласын кетиришет. Чынында Кара кыз үчүн берилчү калың бүтүндөй бир атадан кончу жоктон тарагандарды ачарчылыктан сактап калууга жетет эле. Соодалашып отурушуу акыры макулдашышат. Бирок Кара кызды күйөөгө узатууну Айтмат келгенче батыраак ишке ашыруу керек эле. Баары дүрбүп калышат. Бул тууралуу Гүлайым апа төмөнкүдө эскерет. Биздин 3 эчкибиз бар эле. Алардын сүтү балдарга жакшы эле тамак болчу. Менин милдетим мына ушул 3 эчкини кайтарып, анан капка тезектерип жыйноо эле. Бул күнү да адатымча эчкилерди кайтарып, бир кап толтура тезек жыйнап кечке маал үйгө кайттым. Үйгө жакындаганда биздин короодо толтура
Көңүлдүү, күрүгү түшкөн адамдар көз көрүндү. Келсем короодо бир топ жылкылар, уйлар, койлор турат. Боорсоктун жагымдуу жыты мурдума урду. Чоң казандарда эт бышып жатат. Таң калыштуу, эмне болуп кеткенин билбейм. Мүмкүн атам көп акча таап, мунун баарын сатып келгендир. Кандай жакшы. Ушинтип турганымда шекер урусунун келиндеринин бири жаныма келди да: "Ай кыз, эмне эсиң болуп калды? Сен эмне эч нерсе билбейсиңби? Биз сенин кара кыз эжеңди күйөөгө саттык. Үйгө кир, жезден күйөө жолдоштору менен отурат. Кулагын чой." Салт боюнча колуктунун сиңдиси жездесинин кулагын чоет. Жездеси болсо ага алдын ала даярдалган белектерин берет. Балдызы менен жезденин таанышуусу ушундай ишке ашат. Мен үйгө кирип, картайган курактагы бир топ эркектерди көрдүм. Аларга жеңелерим урмат сый менен чай сунуп жатышыптыр. Алардын бири мени көрөр замат отургандарга жаркылдап тааныштырып кирди. "Мына урматтуу күйөө бала, сенин бир тууган балдызың келди." Анам мага кайрылып: "Кичине кыз, таанышып ал. Бул сенин жездең. Жакыныраак отургунда кулагын чой." Күйөө бала узун сакал, муруттуу, эткел, бакубат киши экен. Достору болсо андан да картаң. Бул картаң киши го" деп ызадан жаным кашая кыйкырып жибердим. Миңбайдын жанында отуруп жатып, муну уккан Миңбай мени катуу чымчып алды. "Эмнеге мени чымчыйсыз?" дедим да бөлмөдөн чыгып кетүүгө туруп жөнөдүм. Жеңелерим менин бул кылыгым үчүн өздөрүн аябай жаман сезип, бири артымдан кошо чыкты да: "Кыз бала да сендей болобу? Картаң экенсиң деп неге айтасың? Чымчып алганында жарыя кылбай эле койбойсуңбу? Алар бизге марттык менен кандай гана белектерди алып келишти. Сенин да белек алышыңды каалаганбыз." "Мага анын белегинин кереги жок" дедим да кара кызга сепке деп арналып жасалган боз үйгө кирип кеттим. Кара кызды узатуу аз эми чоң майрамга айланды. Дүр дүйүм тамак, ырлар, жаштардын оюну, айтышуу, алты бакан селкинчек баары болду. Түн бир окумда аксакалдар жаңы үйлөнүп жаткандарга батасын берип, үйлөрүнө тарай башташты. Таң атканча кыздын себин жолго даярдап, таңып, узатууга кам көрүш үчүн аялдар калышты. Анткени эртеси түшкө дейре кызды себи менен узатыш керек болчу. Андан тышкары биринчи нике түнүндө бүгүн колуктунун үйүндө өткөрүүнү чечишти. Колуктуну да даярдоо керек. Баарын тең айтмат келгенче бүтүрүүгө жан талашып жатышты. Мен кечке эшикти кайтарып, тезектерип чарчагангабы, же апам менен кара кыздын кайгысын көрүп капалангангабы, мунун баарын күтпөй эле уктап кетиптирмин. Биз апам, кара кыз эжем болуп үчөөбүз чогуу жатчубуз. Бүгүн болсо биз апам экөөбүз гана жатып калдык. Бир малда чочуп ойгонуп кетсем, кара кыз келип, апам экөөбүздү эки жака түртүп, ортобузга жатканы жатыптыр. Көзүнүн жашы көл, калчылдап алган, ал апамды кучактап алып, жалбарып жатат. "Апа, күйөөгө тийгим келбейт. Мен андан коркуп жатам. Жардам бер, мени алып калчы. Мен сени менен уктагым келет. Мен аны менен жатпаймын, коркуп жатам, апа." Апам аны кантип сороторун билбей айласы кетти. Ал ошол маалда өз кызын коргой да албайт эле. Аксакалдардын чечими чечим. Алар болгону 13 жаштагы кызын атасы курду, өмүрү тааныбаган кишиге берүүсү тууралуу кара кыздын энесинин макулдугун сурап да коюшкан эмес. Ургачынын тагдыры ушул кызым. Күйөөгө тийиш керек. Эне балам не кылар айласын таппай кучакташып алып боздоп ыйлашты. Көрсө нике төшөгү салынып, Миңбай күтүп аткан боз үйгө жеңелер кара кызды ыйлаткан бойдон сүйрөп киришкен. Кызды күчтөп төшөккө жаткырышат да өз милдетин аткарган катары "Эми колуктуңду эмне кыларды өзүң билесиң" дешет. Бул үчүн Миңбай алардын алаканына бир кочуш теңге салып берет. Ыраазы болгон келиндер эс алганы кетишет. Бирок кара кыз кандайдыр бир айласын таап, Миңбайдын кучагынан сурулуп, боз үйдөн качып чыккан. Миңбай аны кайра дагы алып келишет деп күтүп бир топ жатат. Бирок кыз келбейт. Бул деген шерменделик. Эгер мен бүгүн өз колуктума өзүм ээ боло албасам, эл журт эмне дейт? Бул жарабай калган экен деген атка конам. Эмне кылсам экен деп ой баскан Миңбай боз үйдөн чыгат да кызы менен энесинин ыйлап жатканын угат. Анан келиндер уктап жаткан боз үйгө келип кыйкырат. Жеңелер, кызды энеси өз төшөгүнө алып кетип калды. Азыр алып келгиле. Жеңкетай алганды билесиңер. Кызыңарды төшөккө жаткырып бергенге алыңар келбейт.
Gelиндер жапыр чуркап келип кара кызды кайра сүйрөй башташат. Кара кыз болсо апам экөө ушунчалык бекем кучакташып алып, бири-бирин кое беришпейт. Бул өтө жаш болуп атпайбы? Коркуп атат. Жөн койгулачы деп апам бир маалда жалбарып жиберди. Бул эмне деп дөдүрүп атат? Аксакалдар батасын берип, болчу нерсе баары болгон соң кантип колуктуну бербейсиң? Кантип ушундай болсун? Деди келиндердин ичинен эң тыңы. Биримкулдун улуу аялын алып келишти. Ал да апам менен кара кызды көндүрүүгө бир топ аракет жасады. Билип койгон Айымкан, эртең сенин бул кызыңды эч ким албайт. Шерменде болосуңар. Кызыңын келечегин ойло. Акыры кызды дагы ыйлатып атып боз үйгө кайра сүйрөп кетишти. Кара кыз эстен танып калды. Ушунусунан пайдаланышып, аны нике төшөгүнө жаткырышты. Эртеси ыйлай берип көзү шишиген, өңү купку кара кыздын 16 өрүм чачын жандырып, экиге бөлүп өрүштү. Башына ак жолук салышты. Ошентип кара кыз эжем бир түндө арга жок келин болуп калды. Эми септи жүктөгө камыра башташты. Кызды узатуу салты боюнча анын жакындары, апалары, эжелери, жеңелери өлгөн адамга айткансып кошок кошуп коштошушат. Анткени кыз өз үйүнөн түбөлүккө кетип бара жатат. Ал эми башка үй бүлөгө таандык. Апам өзүнүн бул никеге каршы экенин түз билдире албаса да, кошогу менен баарын айтып салды. Кыздарды мал катары саткан салтты, кыз баланын эркек баладан эч кандай айырмасы жок экенин айтып, өзүнүн ичиндеги болгон күйүтүн төгүп салды шекилди. Ошондогу Айымкандын күйүп айткан кошогу көпкө чейин эл оозунда жүрдү. Гүлайым апам айтып бергенден 1-2 сап эле эсимде калыптыр. Кырды бир кырдай жүгүргөн, кыргыйек короз куш бекен, кызыгып малга саткыдай баланын жаты кыз бекет. Керини кери жүгүргөн, кекилик короз куш бекен, келтирип малга саткыдай баланын жаты кыз бекен. Кыз бала болгон соң баары бир башка үйгө бүлө болосуң. Ал жерден жаңы үй бүлөгө сиңип кетиш үчүн кечиримдүү, көтөрүмдүү, чыдамкай болуш керек. Түндүккө чыга от күйсө, чыгарбай түтүн өчүргүн, үйүңдөн жаман сөз уксаң, кайгырбай туруп кечиргин. Жабыка чыга от күйсө, чыгарбай жалын өчүргүн. Жатыңдан жаман кеп уксаң, жабыркабай кечиргин. Албетте мунун баарын Биримкулга жеткиришет. Ошентип кара кызды көк сайга алып кетишет. Айтмат менен Төрөкул бул жөнүндө эч нерсе билишпейт. Дем алыш күнү ал үйүнө бала чакасына тамак аш алып, тааныш-пааныштардан берип жибермекке Оолай атанын базарына келет. Аны ошол жерден туугандардан бирөө көрөт да, күйөө балалуу болушу менен куттуктап кирет. Ассаламу алейкум Айтмат аке. Биз кара кызды чоң бай кишиге саттык деп бакылдайт. Айтмат күтүлбөгөн бул окуяны угуп нес болот. Анан ачуусу кайнап, болгон нерсенин чын төгүнүн көзү менен көрүү үчүн айылга өзү аттанат. Минген атын башка көзгө койгулап атып, Оолай атадан шекерге 8 саатта жетип келет. Үйүнө кирери менен ал Айымкан менен учурашпай туруп ага бир тиет. Айымкан, сен кантип ушуга бардың? Байлык үчүн балаңда бар бир экен да. Кара кыз али бала бойдон. Ушинткен ал боздоп ийди. Бул мен эмес, сенин агаң. Менден эч кимиси эч кандай макулдук сураган жок, деген Айымкан да өңгүрөп ыйлап жиберет. Ушул маалда кимдир бирөө Биримкулга Айтматтын шаардан келип кыз үчүн ыйлап жатканын айтып барат. Биримкул инисине түшүндүрмөккө замат да жетип келет. Үйдөгү мындай нерсени улуу агалар чечет. Салт ушундай. Биримкул ушуну катуу кармады. Кызды ойлосо Биримкулдун да ичи ачышат. Ушул жерден өзүнүн аша чапкандыгын сезип турду. Бирок Айтматка билдирбөө үчүн, аны капа кылбоо үчүн ал адегенде эле ага үнүн кыйкыра сүйлөдү. Мен сенин агаң эмесминби? Кыз сеники болсо эле мен анын тагдырын чече албай калдымбы? Мына сенин аялың да мага айтарын айтып дерин деп алды. Кызым өтө жаш болуп жатпайбы? Деп Айтмат ыйын токтоткон жок. Эмне катындарга окшоп эмшеңдейсиң? Агасы аны жактан ары бир чапты. Бирок Биримкул өзү да ыйлап жиберейин деп араң турган. Эмне башкалар кызын эрге бербейт бекен? Сенин кызың элден артыкпы? Ушинтип Биримкул кыйла ачууланат. Бир тууган агасынын түшүнбөгөнүнө ызаланган Айтмат көпкө чейин басылбай ыйлайт.
Анан айла жок акыры барып кызынын тагдырына моюн сунган ата агасынан кечирим сурайт. Кара кыз күйөөгө тийип жатканда кандай абалда болгонун айым кандан уккан Айтмат санасы тынчыбай кызын өз көзү менен көрүү үчүн Көксайга жөнөмөкчү болот. Уят болот, кокуй. Атасы жөн эле кирип барып кызын көрүү салтта жок. Атайын чакырганда гана барыш керек. Али сенин ыйлаганың тууралуу канча сөз болот. Ошол да жетиштүү. Жакшысы Төрөкул деле жиберели. Барып көрүп келсин. Айымкан эптеп күйөөсүн ынандырат. Оолу атага барып Айтмат болгон окуяны Төрөкулга түшүндүрүп айтат. Кеңешин берет да аны Көксайга кара кызды көрүп келиш үчүн жиберет. Кара кыз бир топко чейин өзүнө келе албайт. Өзүнүн тагдырына моюн сунгусу келбей, канчалаган каршылыктарын көрсөтөт. Экинчи аялдай болуп үйдүн оту менен кирип гүлү менен чыкпайт. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Өз бозу үйүнөн чыкпайт. Төрөкулдун келгенин көрүп Миңбай кубанып кетет. Карындашың менен сүйлөшчү. Мүмкүн кабагы ачылар. Миңбай Төрөкулдан ушинтип өтүнөт. Мен бул чал менен баары бир жашабаймын. Эгер мени алып кетпесеңер, анда мен өз боюмду күркүрөө суусуна таштаймын, дейт ыйламсыраган кара кыз агасына. 15 жаштагы Төрөкул карындашын кантип жубатууну билбейт. Бирок аны адыр алып кетүүгө болбосун да түшүнөт. Бул анын кийинки жашоосуна залакасын тийгизет. Эрден ажырашкан келинге ким үйлөнөт? Үйлөнсө да кары картаңдар, калың бере албаган кембагалдар үйлөнөт. Миңбай берген калыңды кантип кайтарышат? Төрөкул өзү менен кошо алып келген казак тилинде жазылган китепти Александр Сергеевич Пушкиндин жомокторун окуп, аны карындашына кыргызча айтып берет. Кара кызга баарынан да балыкчы жана балык жөнүндөгү жомок жагат. Анын өң келбети жаанданып, түшүнбөгөн жерлерин сурап, кемпирдин кылык жоругуна жан дилден күлүп, көңүлү көтөрүлөт. Буга ыраазы болгон Миңбай Төрөкулга жакшы ат мингизип узатат. Аз-аздан кара кыз жашоосуна моюн сунуп, Миңбай менен бир топ жыл бирге өмүр сүрөт. Бирок ал да Миңбайга бала төрөп бере албайт. Мезгил алмашып, совет бийлиги орногондо көп аялдуулукка каршылык көрсөтүү, аялдардын укугун коргоо башталат. Бул кара кыздын тагдырын да өзгөртөт. Ал сүйбөгөн күйөөсүнөн ажырашып, ата энесинин үйүнө келет. Бул тарыхты мен Гүлайым апамдан гана эмес, кара кыз апамдын өзүнөн да бир нече ирет укканмын. 1943-44 жылдар болсо керек, Досалы жезде согуштан бир көзүнөн ажырап кайткан. Мурутчан, сакалчан киши эле. 7 жаштагы мага бул 50-55 курактагы киши өтө эле картаң көрүнгөн. Кара кыз апам өзүнүн тагдырын мага жомоктой кылып айтып бере берчү. Ушундай күндөрдүн биринде мен ага кайра суроо узаткам. Эмне үчүн сен бир чалдан ажырап, экинчи чалга тиесиң? Болгондо да бир көзү жокко. Кара кыз апам бул суроону угуп аябай күлдү да мындай деди. Мен Досалы жездеңе турмушка чыкканда ал сулуу, жаш болчу. Биз бири-бирибизди жакшы көрчүбүз. Карачы боюн, жаш чагында келишимдүү, узун бойлуу, муруттары чыйралган жигит эле. Ал азыр деле жакшынакай. Сен бекер айтасың. Бир көзүнүн жоктугу бул согуштун кесепети, деп үшкүрүп алды апам. 1988 жылы Шекер айлы Чыңгыз Төрөкуловичтин 60 жылдыгын белгиледи. Ал эл алдында чыгып сүйлөп жатып, кара кыз апабыздын күйөөсү Досалы жездени сыймык менен эскерди. Досалы жезде биздин оор турмушта ата ордуна ата, ага ордуна ага болгон. Жезделердин баары ушул кишидей болсо гана ата канат. Мен 5 жашымдан берки көргөндөрүмдү эстей алам. 1941 жылы согуш башталды. Биз район борбору Кировкада жашачубуз. Жаз чыгып калган кез эле. Досалы жездем районго Мергендер союзуна отчет бергени келген болуш керек. Кара кыз оросону ала кел деди. Жай чыкканча жайлоодо сүт ичип эс алсын деген ал мени өңөрүп алып кетти. Шекер тарапка жол тарттык. Атка миндим деп сүйүнүп келатам. Кара сууга келгенде ат токтоп башын ылдый салып суу иче баштады. Аттын суу ичкенин карайм деп жатып, кантип жерден шыпырылып кеткенимди билбейм. Мен сууга түшүп калдым. Коркконумдан кыйкырып ыйлап жибердим. Жездем аттан түшпөй эле эңкейип мени колу менен тартып суудан чыгарып алды. Шекерге келгенде кийимим суу бойдон болсо керек. Кара кыз апам баланын кийимин которуш керек эле. Эми суук тийсе эмне болот деп жатты.
Досалы жездемдин анча чоң эмес чарбасы бар эле. Кара кыз апам күнүгө уй, кой, эчки сайт, алардын сүттөрүн аралаштырып казан толтура сүт бышырат. Анан сыр кесеге сүт куюп берет. Мени кыргызча түшүнбөйт десе керек. Оросо, мөлөкөй ич деп сүткө нанды майда турап мага кашык менен ичирет. Ошондон калган болуш керек, ушу күнгө чейин ысык сүткө нан турап жегенди жакшы көрөм. Кийин 1942-1949 жылдары биз Покровка районунун Жийде айылына көчүп кеткенде да кара кыз апам жездем экөө келип кетип турушту. Согуш жылдары Чыңгыз Шекерде иштегендиктен кара кыз апамдыкында турду. Жайдын күнү каникулда кээде эжем Люся экөөбүздү, кээде мени жалгыз сөзсүз Шекерге кара кыз апамдыкына жеткизишер эле. Люся эжем эскергендей, Досалы жездем мергендикти кесип кылган. Ошого жан дили менен берилген киши эле. Мылтыгына асынып, атына минип, 2-3 тайганын ээрчитип ууга чыгып кетүүчү. Кайтып үйгө жакындаганда, кара кыз, Жапарбек, Люся, Оросо деп кыйкырып, баарыбызды атыбыздан чакырып, анан атынан түшчү. Биз баарыбыз кубанып, жабыла чуркап аны тосуп алчубуз. Ал болсо атынан секирип түшүп алып келген олжолорун, түлкүнү, коёндорду, карышкырды, сурду четинен көрсөтө баштачу. Күндөрдүн биринде уудан келаткан жездем алыстан эле: "О, Оросо! Ой, Оросо! Мен сага эликтин чаарчыгын алып келдим" деп кыйкырып келди. Энесин карышкыр жеп кеткенби, чаарчык элеңдеп жалгыз коркуп титиреп турган экен. Жездем аны куржундун көзүнө салып алып келиптир. Мени сүйүнгөнүмдү айтпа. Атын Бембе деп койдум. Ошондо Бембе деген трофей фильм Покровканын клубунда көрсөтүлгөн. Бембени жаш баладай кылып көтөрүп жүрдүм. Үйдүн ичине мештин аркасына мен ага атайын үй жасадым. Азыркы ата-эне баласына ушундай эркиндик берет болду экен. Же үйдү чаңытып жибердиң деп Бембени эшикке чыгарып салат беле. Курчактын туш кезин тарттым, болгон коз буюмдарды койдум. Көк чөптөн жулуп келип астына төшөйм, дарактардын көк бутактарын сындырып келип, алардан анын үйүнө дубал жасайм. Менин мындай аракеттеримди Бемби баалаган деле жок. Бирок мен ага көңүл бурган жокмун, анткени бул окуянын өзү мени ушунчалык ээликтирип, фантазиямды күчөттү. Бемби үчүн жүгөрүнүн арасы чытырман токой эле. Айылды аралап өткөн Иманбек арык болсо чоң дарыя эле. Мен аны токойго чыгарып, дарыяны жээктетип, кантер экен деп байкап көрдүм. Бир сөз менен айтканда, Бемби мен үчүн ушунчалык сонун оюнчук болду. Кийинчерээк ал мага көнүп калды. Мен кайда барсам ээрчи турган болду. Каникул бүтүп үйгө кете турган болгондо, Бембени үйгө алып кетем деп катуу турдум. Бирок кандайдыр себептерди айтышып, араң алып калышты. Үйгө келгенде апам менен Люсяга Бембинин көздөрүнүн сулуулугун, кирпиктеринин узундугун, анын сезгичтигин жана акылдуулугун, ал кандай секиргенин, чуркаганын көрсөтүп берип, айтып түгөтө албай жаттым. Бул окуя менин балалыгымдын эстен кеткис бактылуу учурларынын бири болгон. Кийинки жылкы каникулду чыдамсыздык менен күтүп, кайра кара кыз апамдыкына 1 жылдан кийин келсем, Бемби жок. Бемби кайда десем, жүгөрүнүн арасына чыгып кетип жок болуп кетти. Же бирөө уурдап алса керек, же ал тоого качып кетсе керек дешти. Эмнеге карабадыңар деп абдан кейдим, ыйлап далдым. Кийин чоңоюп, күйөөгө чыккандан кийин айылга келгенде уктум. Колхозго келген текшерүүчүгө тартуу кылып бериш үчүн чоңдор Бембини сурап алышыптыр. Кийин өзүм эне, анан чоң эне болгонумда балдарыма, неберелериме ар дайым тажабай айтып берген жомогум, алардын жакшы көрүп укканы ушул Бемби элик тууралуу уламыш болчу. Бирок менин жомогумда ал тоого качып кетип, бир туугандарын таап алып бактылуу болгон. Досалы жездемдин баштан өткөргөн ар кандай окуялары менин балдарыма айтып берген жомокторумдун башаты болуп жүрдү. Кийин ошол жомоктордун бири Кыргыз Тусу гезитине жарыяланды. Ал Досалы мерген деп аталат. Досалы мерген. Жомок. Илгери Совет бийлиги жаңы орношо баштаганда талас өрөөндө жашынан эле аты элге кеңири тараган Досалы деген көзгө атар мерген болгон.
Ал кезде мергендер элдин арасында өтө кадырлуу эле. Анткени алар кыйын мезгилде, мисалы ачарчылыкта же согуш учурунда бир айыл элди багууга жарашкан. Досалы эр жеткенде кара кыз деген эстүү, акылдуу, ашкан сулуу кызга үйлөнөт. Алардын Жапарбек деген жалгыз уулу болот. Күндөрдүн биринде улуу ата мекендик согуш башталат. Колуна курал кармай алган эркектин баары согушка кетет. Ал эми айылда жалаан кемпир чал, келиндер жана балдар эле калышат. Досалы ал кезде жигит кези фронтко биринчилерден болуп жөнөтүлөт. Өзү эр жүрөк, чапчаң жигит душман менен беттешкенде биринчи катарда салгылашат. Ошондо бир көзүнөн жарадар болуп калат. Госпиталга жатып дарыланып чыгат. Ал жөнөп баратканда врач: "Эмне үчүн маанайың пас? Аман калганыңа сүйүнбөйсүңбү?" дейт. Анда Досалы кейиштүү жылмайып: Аман калганым жакшы го, бирок мен эми бир көз менен мерген боло албайм. Кыргыздын улуу тоолоруна чыгып, анын атыр-жыттуу таза абасы менен дем алып, жаратылыштын кайталангыс кооздугун көрө албайм. Мен тоолорду абдан сагындым. Ошого кейип турам. Эч нерсе эмес. Көңүлүңө жаккан дагы башка кесипти үйрөнөрсүң. Жашсың го, деп врач коштошот. Досалы үйүнө кайтып келсе, айылдын абалы начар, элдин колунда эгин жок, мал кырылып бүтөйүн деп калган. Ачарчылык, жугуштуу оорулар күчөп, айрыкча жаш балдар чекесинен кырылып жатыптыр. Эмне кылуу керек? Элди кантип сактап калууга болот деген ой көңүлүнөн кетпейт. Баягыдай болсом го, бирок тобокелге салайын. Мергендик кылып элди багайын деп ойлойт да, кара кыз менен кеңешет. Алыскы бийик тоолорго чыкпа, жакынкы тоолорго эле чыгып аркар кийик кулжалардан атып келсең, эл кичине тоюнуп калар эле. Анан эптеп жазга жетсек, көк чыгып калса жеңилирээк болор, дейт кара кыз. Досалы кышы менен тоого чыгып аркар, кулжа, кийик атып келип, эң биринчи балдары ооруп жаткан үй бүлөлөргө, ачкадан баса албай калган кары картаңдарга бөлүштүрүп берет. Ошентип дала кишилердин соогуна калат. Кээде түлкү сурларды көп атып келет. Алардын терилерин кара кыз аштап, ийлейт да, балдарга тон тигет. Карларга жака жасап берип, кыштын сугунан көп кишилерди сактап калат. Согуш аяктап, биздин эл жеңишке ээ болот. Турмуш оңоло баштайт. Күндөрдүн биринде Досалы кара кызга кайрылып: "Биздин уулубуз чоңоюп калды. Мен мүмкүнчүлүгүм барда Жапарбекке мергендикти үйрөтөйүн. Эртең тоого чыгабыз", деди. "Туура кыласың. Жапарбектин досунда ээрчитип алгыла. Балдарды үйрөткөнүң жакшы го", деп кара кыз гүл азык даярдап куржунга салып берет. Үчөө атка минип, бирде мылтык асынып, тайгандарды ээрчитип, таң азанда тоого Кууганды деген дарыяны көздөй жөнөп кетишет. Бешимченде мергендер Куугандынын төрүндөгү Кызыл бел деген аскага жетип, анын этегиндеги үңкүргө токтошот. Ал үңкүргө Досалы нечен жолу кышында да түнөгөн. "Бул үңкүргө үчөөбүз батабызбы?" "Үчөөбүз эмес, 5 киши деле батат. Сырттан кичине көрүнүп жатпайбы? Ичине кирсең кенен." Аттарды тушап коюп, балдар как арчадан жыйнап келишет да от жагышат. Досалы фронттон ала келген казанчасын дайыма ууга чыкканда ала жүрчү. Балдар казанчага суу кайнатышат. Кара кыз салып берген жупканы сындырып, кайнаган сууга эзип, анан сары май, сүзмө кошушат. "Ох, мен мындай даамдуу тамак ичкен эмесмин, ата", дейт Жапарбек. "Чын эле кадимки таластын май күлчө атайындай болот турбайбы? Укмуш даамдуу экен", деп Жапарбектин досу дагы тамшанат. "Ооба, бул илгерки кыргыздар көчкөн кезде колдонуп жүргөн гүл азыктын бир түрү да". Анан узак жол жүрүп чарчаган балдар отурган жеринде уктап баратканын көрүп, Досалы тезинен тердик менен көрпөчөлөрдү астына салып, баштарына эрлерди коюп, балдарды жаткызып коет. Өзү болсо идиш аякты жууп, куржунга салып коет да көпкө оттун жанында отурат. Асманды караса, абанын тазалыгы, тунуктугу ушунча жылдыздар чоң-чоң даана көрүнүп жатты. Үңкүрдүн жанындагы булактан шылдырап суунун акканы, анда-санда куштардын үнү угулуп жатты. Эрте туруп көнгөн Досалы таңга маал ойгонуп, балдарды караса таттуу уйкуда жатышыптыр. "Кой, балдар уктай берсин. Мен аңгыча Кызыл белден кийик атып келейин", деп ойлойт да, 4 эле ок алып, эң жакшы тайганын ээрчитип өргө чыгат. Кийик көрүнбөйт. Эмне болгон? Бу малда кийиктер оттоп жүрүш керек эле, деп ойлоп,
дүрбө салса, аскалардын арасында бир жаныбар мышыктай болуп жай басып баратат. А дегенде сүлөөсүн экен деп ойлойт. Аңгыча тайган да байкап калып үрүп кирет. Баягы жаныбар заматта секирип чокуга чыгат. Ох, чиркин ай секиргенин. Анын эки көзү тайганда, ал эми Досалы болсо чоң таштын далдасына бекинип дүрбү салып, баягы жаныбар сүлөөсүн эмейле Илбирс экенин көрөт. Тайган асканы айланып токтобой үрүп жатат. Илбирс болсо чокуга отуруп алып, гүрүлдөп куйругун ташка тарс-тарс чапканда, таш жарылганда үн чыгат. О, Кудай сактай көр. Илбирс абдан жогору жакта, улуу тоодо жашачу эле. Ошол тоолорго нечен чыкканмын, эми мындай жаныбарды көрбөйм деп ойлочу элем. Эмнеликтен келип калды экен? Бир жаныбарды кууп Кызыл Белге келип калдыбы? Деп Досалы ойлонгончо, Илбирс тайганды көздөй секирет. Бирок тайган ыкчамдык кылып, бошонуп чыгып кетет. Анда Илбирс кайра чокуга секирип чыгат. Ох, секиргенин карачы. Жараткан экен да Алла ушундай жаныбарды. Кыймылы жай көрүнгөнү менен тактыгы, сулуулугу укмуштай, деп Досалы суктана карайт да, эмне үчүн Илбирс бул жерге келип калганын эми түшүнөт. Ачка окшойт. Жаз чыкканда буларга оокат боло турган көпчүлүк жаныбарлар төмөн жакка көк издеп кетишет. Бул эми мени согоя бербейт. Атып өлтүрүп кутулбасам башка айла жок. Болбосо акырын кетип калар элем. Мындай сейрек учуроочу жаныбарды өлтүрбөсөм жакшы болор эле. Бирок айла жок, деп ойлойт Досалы, баягы эле таштын далдасында жатып. Анан далдааланып туруп бир атат. Өтө толкунданганданбы же корккондонбу ок тийбей калат. Акырын Илбирс тайганга алаксып жатканда, таштан ташка жүгүрүп, жанагы жерден жакыныраак жаткан таштын далдасына бекинип алып дагы бир атат. Дагы тийбейт. Жакыныраак барып дагы бир атат. Бирок ок дагы тийбейт. Эми бир эле оо калат. Досалы тобокелге салып, таштан ташка жүгүрүп отуруп Илбирске жакын барат да акыркы огун атат. Ок Илбирстин көзүнө тийиптир. Ал жатып калат. Досалы Илбирс өлгөн экен деп жүгүрүп барып аны басып калат. Ошондо Илбирс акыркы күчүн жыйнап бир силкинген экен, Досалы бир топ жерге учуп барып түшүп, эс ооп жатып калыптыр. Аңгыча тайган келип, Илбирс менен алышып калат. Досалы эс учуна келген соң караса, Илбирс кыймылсыз жатып калыптыр. Мерген аны көтөрүп түшүп, атка артып үңкүргө келет. Балдар ойгонушуп, булактан суу алып, кечеги жерге чай кайнатып жатышкан экен. Алар Илбирсти көрүшүп таң калышат. Бир коркуп, бирде атасынын эрдигине сыймыктанган Жапарбек, акыркы огу тийбей калса эмне болмок деп ойлонот. Эч нерседен коркпа. Бул жакшы белги. Силер биринчи жолу ууга чыкканда мындай жаныбарды атып алуу бул жакшы жышан. Демек силер эр жүрөк жигит болосуңар. Жашоодо жолуңардан жолуккан бөгөттөрдү ар качан жеңе аласыңар, деп Досалы уулунун көңүлүн жайгарды. Согуштан жаралар болуп келгенден кийин тылда элин колдон келишинче багып жүргөн мезгилде күтүлбөгөн жерден биринчи жолу чыныгы мергендиктин кумарына батып, Илбирсти атып алганы, анан дагы коркунучтуу абалда калса да, чегинбей тобокелге салып, жеңүүчү болуп чыкканы, ошондуктан Досалы үчүн бул эң бактылуу күн эле. Жомоктун аягы. Ошол жылы жазга жуук Досалы Жезде менен Карагыз апам экөө бизге деген белек-бечкегин, эгин, май, каймактарды салган куржундарын жүктөп келишти. Ошондо жасана кийинген, келбеттери келишкен, көрктүү болуп ат минип келе жаткан эжем менен Жездемди мен биринчи болуп көрүп, астыларынан жүгүрүп чыккам. Алардын келгени биз үчүн майрам болчу. Апамдын да көңүлү ачылып, үйдүн ичи жарык болуп, үйгө береке толуп калар эле. Жездем мени башымдан сылап, байкуш кызым ай, ушул кыз атасын көрбөй өсүп жатканын карасаң. Атаң кандай киши эле. Бала атанын да, эненин да мээримин тең көрүшү керек. Апам, кайынсиңдиси экөө акырын угузбай, Төрөкул жөнүндө уккан билгендерин бири-бирине айтып, сүйлөшүп отурушту. Бир кезде Жездем таарына түштү. Жеңе, кара кыз айтабы десем айтпайт. Мен бир укмуштай атактуу иш жасадым. Бул өзү айтканга бар, алганга жок нерсе. Кечирип кой, айтайын деп отуруп башка сөзгө түшүп кетпедимби? Айтып бер кокуй, ал эмне болгон иш, деп апам жана биз баарыбыз кулак төшөп калдык. Кара кыз апам айта баштады. Ал толук айтпай калган жерин Жездем өзү кошумчалап,
тактап илбирсте атканын айтып жатты. Абдан адам сыймыктана турган окуя болгон экен. Чыны менен эле досал айткандай, бул айтканга бар, алганга жок нерсе экен, деп апам аны мактап койду. Эжем менен жездем балабыз жалгыз деп Чыңгыз менен Илгизге Жапарбекти жакын кылып тарбиялашты. Балдар эмгекке үйрөнсүн деп жезден бир жолу Чыңгыз, Илгиз жана Жапарбекти картошка үйгөнгө жарыштырат. Үчөөнө бирдей узундуктагы 3 жөө картошканы тандап берип, аларды стартка тургузуп, ишти баштоого команда берет. Өзү коронун башка жумушун аткарганга кетип калат. Чыңгыз менен Жапарбек нарыдан бери картошканы үймүш болуп, ото чөбүн өлтүрбөй эле көмүп коюшуп, иш бүттү деп, Чыңгыз колуна китебин алып окуп, Жапарбек комузун алып, жаңы бир обонду үйрөнүп отуруп алышат. Илгиз болсо ото чөптөрдүн баарын өлтүрүп, жерин жумшартып, тыкандык менен картошканы төптөйт. Ошентип ал артта калып, тапшырманы көптөн кийин бүтүрөт. Анан жездем келип текшерип, тигилердин халтурасын ачып көрсөтөт да, төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарат. Силер үчөөңөрдөн бир гана Илгиз чыныгы большевик боло алат. Ар кайсы мезгилдин өзүнүн асыл нарктуулуктары болот эмеспи? Чыңгыз менен Жапарбекти кайра иштетип, берген тапшырмасын аягына чыгартты. Жездем бу балдар чоңойгондо үчөөнө тең алымсындык деп ойлойм. Ошондо эле булардын ар кимисинин жөндөмү көрүнүп турган. Кийин бири жазуучу, бири искусствонун адамы, үчүнчүсү тоо кендеринин касиеттерин казып изилдеген окумуштуу болуп чыкты. Жапарбек аке өңдү түстүү, атасына окшош бойлуу, сымбаттуу жигит болуп чоңойду. Искусствого шыктуу эле, комуз чертер эле. Сөзүн да өзү жазып, оонун да өзү чыгарып, укмуш сонун үн менен ырлачу эле. Фрунзеге келип сынактан өтүп, опера жана балет театрында артист болуп иштеди. Москвага консерваторияга окууга жиберген кезде ата-энесин жалгыз таштап кете албай, кайра айылга келип Шекердеги маданият үйүн башкарып жүрдү. Жапарбек акенин келинчеги Зина опера театрынын ырчысы. Ошол экөө Шекерде элдик театрды уюштурушкан. Алардын койгон оюндары эл арасында абдан популярдуу болуп, Шекердин элдик театрынын атагы бүтүн республикага дүркүрөп чыгып турган мезгил болгон. Кийин Советтер Союзу ыдыраганда ал иштер өзүнөн өзү токтоп калды. Жапарбек аке кийин колхоздун профсоюз уюмунун төрагасы болуп жүрүп пенсияга чыкты. Бирок дагы эле коомдук иштерге жигердүү аралашат. Айылда аксакалдар кеңешинин төрагасы. Бир нече ырлар жыйнактарын чыгарды. Жапарбек акемдин 12 баласы, 27 небереси, 17 чөбүрөсү бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Карагыз апам менен Досалы жездемдин артында калган бала чакасынын баары билимдүү, эмгекчил, эл астында жүздөрү жарык, ар кимиси өз эмгеги менен күн көргөн, ыйманын таза сактаган адамдар. Өз ара абдан ынтымактуу, бирине бири күйүмдүү бир туугандар. Карагыз апам менен Досалы жездемдин бала чакаларынын ар бири менен сыймыктанса болот. Жапарбек акем менен Зина жеңем болсо айылдын кадырман карыялары. Алар Карагыз апам менен Досалы жезденин куттуу очогунун отун өчүрбөй, татыктуу улап жатышат. Шекерге барганыбызда биринчи кезекте ушул үйгө киребиз. Ал короодо биз 1937-38 жылдары жашаган үй бузулуп калган. Бирок Карагыз апам менен Досалы жездем андан кийин көп жылдар бирге турган. Алардын жыты синген, элестери түөлүк калган эски үй дагы эле ордунда. Бизде барсак эжем менен жездемдин ордун баскан, дал ошолорго окшогон жакшы адамдар тосуп алышат.